Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Сентера Голд кумтөрдү Кыргызстанга өткөрүп берүүгө даяр. Сентера Голд корпорациясы кумтөрдү Кыргызстанга өткөрүп берүүгө даяр. Бул тууралуу Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаров билдирет. Анын айтымында Сентера Голд Женева шаарында өткөн сүйлөшүүдө Кыргызстанга бир шарт койгон, анда ал өлкөнүн кендеги үлүшүнөн баш тартуусун талап кылган. Учурда кумтөр боюнча соттук иштер уланууда. Швейцариядагы сүйлөшүү Сентера Голд компаниясынын жетекчисинин сунушу менен өткөн. Ага Кыргызстандан Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев жана Теңиз Бөлтүрөк катышкан. Булак Назар Ньюс чекиткейже. Мурадыл Мадеминов: мигранттардан 3 миллиард доллар акча келбесе, экономика урап калат. Министрлер кабинетине Акылбек Жапаровдун келиши экономика үчүн туура кадам болобу? Азыр экономиканы оор кырдаалды түшүнгөн президентке кошамат кылып калп сүйлөбөй, чыныгы кырдаалды айтып жеткирген кабинет башчысы керек. Америка, Орусия, Казакстан, Кытай, Япония, Европа менен тил табышып сүйлөшө алат деген мен билгенден 3-4 эле адам бар. Алар Темир Сарыев, Акылбек Жапаров, Өмүрбек Бабанов жана Алмазбек Атамбаев. Балким башка бирөөлөр кыйындарды, абалды оңдоп кете ала тургандарды көрүп жаткандыр, бирок мен аларды билбейм. Пикиримде ушул 4 кишинин гана учурдагы кризисте экономикага акылы жетет. Экономиканы түшүнгөндөн дагы орустар менен Кытай лидери Си Цзиньпин Европа, Америка менен сүйлөшө албасаң, алдыга жылуу болбойт. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон кийин сырттагылар менен мамиле түзмөйүнчө өзүнчө өнүгө албайт. Маселен, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Орусия, Европа, Америка менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билген дипломат болушуң керек. Себеби инвестиция келбесе, өзүбүздүн ички ресурс менен өнүгө албайбыз. Өндүргөн айыл чарба продукцияларын сыртка сатпасак, чет элдик валюта кирбесе, кантип экономиканы өнүктүрөбүз? Бул мыйзамды мен жазган эмесмин. Бул закон ченемдүү көрүнүш. Бүт өнүккөн өлкөлөр ушундай схема менен бутуна турат. Учурда экономиканы сактап турган мигранттар болууда. Алар Орусияга барып, жыл сайын 2,5-3 миллиард доллар акча которуп жатышат. Бүгүнкү күнү мамлекеттин экономикасын Орусияда, Казакстанда жана башка жактарда иштеп жүргөн алтын жарандарыбыз сактап турат. Эгерде алардан 3 миллиард акча келбесе, экономика урап калат. Акылбек Жапаровду кошпогондо сиз айткан адамдардын азыр мындай чоң кызматка келиши дээрлик мүмкүн эмес да. Бийликке эл керек болсо, бийликте турган адамдар консенсуска барышы керек. Өзүнүн акылы экономиканы көтөрүп кеткенге жетпей жатса, абактаганы чыгарып туруп иштетүү зарыл. Себеби кандай гана жогорку кызмат болбосун, 6,5 миллион калкы бар Кыргызстан деген түшүнүк жогору турушу керек. Булак Азия Ньюс. Мирлан Чороев, Өмүрбек Бабанов республиканын тагдыры тууралуу. Өмүрбек Бабанов бизнести тандап кеткенден кийин аны менен саясатты талкуулабай калганбыз. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Чороев Маралдын эфиринде билдирди. Анын айтымында, республиканын мурунку лидери элге саясатта жүрүп эмес, бизнесте жүрүп көп пайда келтире аларына көзү жеткендиктен саясаттан алыстады. Азыр ал ар кандай социалдык долбоорлорду ишке ашырам деген ой менен жүрөт. Шайлоо боюнча биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жокпуз. Ал киши саясаттан кеттим дегенден кийин мен аны жөн эле козгоп, же болбосо ал да мени козгоп, бул боюнча маселелерди талкуулаган жокпуз. Саясатта бир тобубуз бар болчу. Ошол топтогулар бирибиз саясатты, бирибиз бизнести тандадык. Ошондуктан ар ким өзүбүздүн жеке жолдорубуз менен кеттик, деди депутат. Ал ошондой эле Республика партиясынын шайлоого катышпаган себебин айтып берди. Былтыр Республика партиясы парламенттик шайлоого катышкан. Өзүңүздөр билгендей, эбегейсиз административдик бузуулар менен эбегейсиз акча таратуу жана добуштарды сатып алуулар менен шайлоо жокко чыгып кеткен. Ошону менен кошо ошол сатып алууларга, мыйзам бузууларга жол ачкан бийлик дагы алмашты. Ошол күндөн баштап биз платформасы бир болгон, көз карашы бир болгон саясий партиялар, саясий топтор жана саясатчылар консолидация болуп, күчтөрүн бир тарапка топтоп, шайлоого аттанып чыгыш керек деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштаганбыз. Жогорку Кеңешке бул боюнча мыйзам жазып сунуштасак өтпөй калды. Мындан улам ошол ойду карманган жаңы шайлоого платформасы бир болгон, көз карашы бир болгон саясатчылар жана саясий партиялар шайлоого даярдандык. Жанагы өзүбүздүн партияларды шайлоого катыштырбоо боюнча чечимдерди чыгарганбыз. Ошол себептен Республика партиясы шайлоого катышкан жок, деди Мирлан Чороев. Мен балыкчыдамын. Азыр эле тойдон чыктым. Бүгүн биздин партиялаш таланттын кызы Жеңишгүл Элеман деген жигитке
турмушка чыгыптыр. Жигит тараптан кудалар жетегизден болушат экен. Алар да өмүр бою Атамекен партиясына добуш бергенбиз дейт. Той өткөн ресторандын ээси ал өтүп кеткен экен, арты кайрылуу болсун убагында алда Атамекенде болуп жүргөн деп айтышты. Мен мунун баарын эмне үчүн санап айтып жатам? Анткени Эдил Байсалов Азаттыкта Текебай, сенин жаныңда көп адамдар жүрдү эле, бүгүн алар каякта деп суроо узатты. Убагында Атамекенге 100 миңдеген адамдар келип кеткен. Атамекен турмуштун мектеби. Тигил же бул тарыхый кырдаалда өлкөнүн тагдырына кайдыгер эмес адамдар биз менен бирге болушкан. Бирок турмуш шартына ылайык, жагдайга ылайык алар активдүү саясаттан четтеп өз тиричиликтерине менен алек. Алар кайда болбосун, биз аларга ыраазыбыз. Аман болсун. Анткени алар кайдыгер болбостон кайсыл бир убакта өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өз убактысын, өз эмгегин аяшкан эмес. Атамекен бул саясатчылардын фабрикасы. Кыргызстанда мен деген саясатчылардын көбү Атамекенде тигил же бул убакта болуп тарбия алып чыккан. Орустарда бир макал бар. Эгерде орустарды тырмалап сырын кетирсең, анын алдынан татарин чыгат деген. Бүгүнкү саясатчылардын көбү дагы эртеби кечпи Атамекенде болгон. Эдил Байсаловка февралда конституциялык кеңешмеде бир аксакал таяк менен чабам деп, сен Текебаевчылсың, Текебаевдин адамысың деп жемелеген. Эдил, сен да биз менен болгосуң. Сен акыркы жылдары бийлик тарапта, Сооронбай Жээнбеков тарапта бол. Бүгүн да колдон колго өтүп, бүгүнкү бийликтин тарабындасың. Ошондуктан бизде болуп, бирок тигил же бул шарт менен башка жака кеткен, же өз тиричилиги менен алек болгон адамдарды биз айыптабайлык. Алардын тандоосу. Биз аны сыйлайбыз. Ал эми Атамекенде бүгүн да адам бар. Бүгүн биз оппозициядабыз. 10-жылы очередь болуп агып келген мүчөлөр албетте бүгүн азыраак. Анткени мен камалып да көрдүм, куугунтукталып да көрдүм. Башыңа кыйын түшкөндө шам менен күндүзү издеп таба албай калган адамдарың болот. Салам айтпай качып кеткен адамдар болот. Ал эми башыңа иш түшкөндө да качпагандар бул чыныгы жолдоштор. Булар чыныгы достор. Бүгүн биз оппозициядабыз. Бирок биз менен көп адамдар, жаштар, ветерандарыбыз бар. Биз алар менен сыймыктанабыз. Ошондой адамдар бар болгон үчүн Кыргызстандын келечеги бар. Биз андай адамдарды урмат, сый менен жаштарга үлгү катары көргөзүшүбүз керек. Урматтуу Атамекенчилер, мен сиздер менен сыймыктанам. Тажикстанга ооп келген ооган качкындарынын саны 15 миңден ашты. Күн сайын Тажик-ооган чек арасынан 500-600 оогандстандык жаран өтүүгө аракет кылууда. Бул тууралуу Күн Корсуз мамлекеттер шериктештигинин коопсуздук күчтөрүнүн жана чалгын кызматтарынын башчыларынын жыйынында Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Саймумин Ятимов билдирди. Тажикстан УКМК башчысы Тажик-ооган чек арасындагы абалды кайсы бир деңгээлде оор деп атады. Өзгөчө акыркы 2 айдан бери Оганстандан Тажикстанга өтүп кетүүнү каалаган кишилердин кысымын байкап жатабыз. Качкындардын саны 15 миңден ашты, деди Ятимов. Ал өлкө суткасына 24 саат даярдыкта болуу тартибинде турганын да белгиледи. Орусия президенти Владимир Путин КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын башчылары менен жолугушуу учурунда Ирак менен Сириянын аймагындагы террорчулар Оганстанга өтүп баратканын айтты. Ошондуктан террорчулар чектеш мамлекеттерди, анын ичинде КМШдагы абалды туруксуздаштырып, түз экспансиянын башталышына чейин аракет жасашы мүмкүн, деди Путин.
Ал Ооган чек арасындагы абалга дайым мониторинг жүргүзүп, жоочуларга каршы даярдыкта болуп, биргелешкен атайын операцияларды өткөрүү зарыл экенин айтты. Путин КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын негизги тапшырмаларынын бири Ооганстандан болгон потенциалдуу коркунучтарды жок кылуу экенин белгиледи. 15 августта талиптер Кабулду басып алып, Ооганстанда согуш аяктаганын жарыялаган. Сентябрда өлкөнүн убактылуу өкмөтүнүн курамы аныкталып, анын башчылыгына 2001 жылдан бери Бириккен Улуттар уюмунун санкциясы алдында болгон Мухаммад Хасан Ахунд бекитилген. Булак Назар Ньюс чекит KG.